Кыргыз деген ат менен кошо жаралып, муундан муунга мурас болуп келе жаткан ар түрдүү музыкалык аспаптар бар. Алар кыргыз элинин ар кандай турмушун, кубанычын, кайгы капасын, махабатын, эрдиктерин, теңдиктерин күүгө салып, ырга кошуу менен бүгүнкү күндө дагы өзүнүн улуулугун жоготпой келет. Азыркы учурда музыканттар көп болгон менен ошол музыкалык аспаптарды жасаган усталар жок эсе. Ал эми Мирбек Манапбаев бул аспаптардын 20дан ашык түрүн жасайт. Ушунча жылдан бери ушул кылгыяк, комуз, четиген музыкалык, кыргыздын музыкалык аспабы өнүксө экен деп иштеп келдим. Мен мындай мисалы үчүн үйгө жатып алып, бекинип алып иштеген күндөр болду. Комуздун үнү чыкпайлыгында талкалаган күндөр болду. Ал толтура көп нерселер болду. Мен башыма көп нерсе өттү да. Ар бир эмгекти үстүрттөн жасабай, ар бирине өзгөчө мээрим берип, жүрөктү кошуш керек. Ошондо гана музыкалык аспап өзгөчө мукам добуш берип, элдин жүрөгүнөн түнөк табат. Комуз, кылгыяк, унутта калып бара жаткан жетиген, керней, сурнай сыяктуу аспаптардын түрү жасалат. Бул болсо сурнайыбыз тоо текесинен жасалган. Буларды болсо ошол эле эчкинин чүкөсү. Бул символикалык эме болсун деп эле муну салып койгон мен. Чүкөлөрдү. Бул кооздук эле. А сурнай кыргыздын колдонуп келген сурнайы. Бул токтогулдун комузу формасы. А бирок токтогулдун формасы кичинекей болгон, мынчалык эле болгон. Биягы 18 сантиметр, биягы 37-36, биягы кичинекей болгон да, кыскасы. Колго салып жүргөн. А биз муну азыркы стандартка салып, үнү табыш үчүн ушундай кичине чоңураак болуп, мына эме болуп калды. Бул комуз. Бул жерге болсо ою салдык, кыргыздын оюсу. Добулбас элдик урма аспаптардын катарын толуктап келет. Негизинен кадырлуу меймандарды тоскондо, узатканда, жоортулга аттанганда, жеңген салтанаттарда, жоокердик машыгууларды өткөргөндө кагылган. Добулбас туурасында Манас эпосунда да айтылат. Мирбек мырзалар китептерден изилдөө олтуруп, байыркы көптөгөн аспаптарды азыркы заманга ылайыктап даярдап келишет. Бул бияна эчкин териси тартылган. Эчкин териси мындайраак, кандай ичкерээк немерээк үн берет. Литаурдун үнү деп бар эле литаурдун үнү дейт. Мына литаурдун үнү жаанда бар. Буяк болсо Долбастын үнү бул. Ушундай чыккан долбас. Эки бетти жасаганыбыз бир моментте бир эмеде туруп алып эле эки бет менен ойной берет. Муну болсо столдун баары чечилет дагы самолетко салып алып кете берет. Элдияр мырза ата жолун жолдоп, бала чагынан бул өнөргө аралашып келет. Ал ушул жаатта билим алып, бүгүнкү күндө атасы менен бирдикте улуу өнөрдү аркалайт. Ал булгар иштетип, зергерчилик, жыгач уста баарын айкалыштырып иштеп жаткан чагы. Көбүрөөк басым жасаганым бул жыгач устачылыкка болуп калат. Бирок жыгач устачылык менен кошо жүргөндө баардык устачылык шайкеш жүрөт экен. Себеп дегенде, мисалы үчүн комуздун баштарына мындай зергерчилик менен мындай кооздоп калабыз. Ар кандай эмелер бар. Мисалы үчүн ылдый жагына кээде кап тигиш керек болуп калат. Аны булгардан тигебиз. Кээ бир учурларда мисалы үчүн химияны окууга туура келип калат. Мисалы үчүн кээ бир комуздарды боёого туура келет. Аны кандай боёк менен боёшубуз керек. Ал боёк кандай учурда кандай өзүн алып жүрө алат. Биздин аспапка туура келеби, келбейби, аны дагы эметишибиз керек. Бүгүнкү күндө мыкты делген музыканттар, өнөрдү алып жүрүүчүлөр дал ушул жерге буйрутма берип, музыкалык аспаптарын жасашат. Алдыда дагы китептерде аталып, бирок колдонулбай унутта калып бара жаткан аспаптар даярдалат. Нурзада Атынаалы кызы, Эсенбек Үсөнов, СТВ.